Кутман кеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышына талапкер саясий партиялардын катышуусундагы көрсөтүүлөрдү улантмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто Чоң Казат саясий партиясынын өкүлдөрү, уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Акимов Турат Кудайбергенович Чоң Казат саясий партиясынын депутаттыкка талапкер, жана ошондой эле Рисмендеев Бекжан Базарбаевич Чоң Казат саясий партиясынын жаш канаты жана депутаттыкка талапкер. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, студиябызга кош келиптирсиздер. Эскерте кетейин, бүгүнкү программаны адаттагыдай эле мен Мурат Жолукеев алып бармакчымын. Урматтуу Чоң Казат саясий партиясынын өкүлдөрү, биринчи эле суроо албетте телекөрүүчүлөргө да кызык болуш керек. Сиздердин ошо партиянын аталышы эмне үчүн Чоң Казат деп коюлган жана ошондой эле качан түзүлдү? Биздин Чоң Казат партиясы түзүлгөнүнө туура 8 жыл болду. Анан Чоң Казат деп койгон себеби бизде чоң мааниге ээ да. Анткени Кыргыз мамлекети жаралганына 30 жыл болуп калды. Бирок идеология жагында өтө чоң өксүк бар. Анткени Совет доорунда биздин идеология бүт Москвага байланыштуу болгон жана коммунизмге байланыштуу болгон. Анан Кыргыздын идеологиясы көмүскөдө калып кете берди. Маданият катары бар болчу, бирок баягы улуттук идеология катары иштеген эмес. Анан биз ушул жагын ойлоп, анан баягы Кыргыздын тарыхын изилдеп, ар жак бер жагын карап, байкаштырып, анан Кыргыздын тарыхын алып келсек, эпос, уламыш, жанагы биздин санжыраларды алып келгенде, эң олуттуу, эң залкар, эң зор жетишкендигибиз жана улуу эрдигибиз бул Манас атабыздын эрдиги экен. Чоң Казат деген бул чоң эрдик болгон. Чоң Казаттын негизинде Манас атабыз ушу Кыргыз элин жыйып, Кыргыз жерин бошотуп, эркиндикке чыгарган. Ошончу жана Манаста айтылган сөз бар. Курама жыйып куш кылдым. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып эл кылдым. Ошондуктан биз ушу Чоң Казатты баягы эгерде тарыхый жагын карап келсек, бул жалаң чоң ийгиликтерге, чоң күрөшкө жана чоң жеңишке чакырган уран болгон. Бизде көп баатырлар болгон. Бирок ал баатырлардын ушу Чоң Казаттай болгон ураны болгон эмес. Уруулуу башчылар Тайлак баатыр, Балбай баатырдын баары эле баягы эл үчүн деп күрөшүп келген, бирок тарыхта алардын ушундай бекем кадалган Кыргыздын канына сиңген өзүнүн баягы улуттук кодуна байланыштуу Чоң Казат деген уран болгон эмес. Ошон үчүн ушу 1000 жыл бою Манас атабыздын ураны унутта калып, ушуну биз айткандан коркуп, бир кезде Совет доорунда ушул уранды айткандан, эстегенден коркуп калган Кыргыз элинин элитасы. Кайрылгандын баары кийин жазаланып калган да. Баягы улуттук эмеге өтүп кетип атат да. Ошондуктан биз ошо корпостон Манас атабыздын уранын көтөрүп, анткени Манас атабыз жеңишке жана эркиндикке бизди жеткизген да. Ошондон биз баягы идеологически ар тарабын карап туруп, атайын Чоң Казат бул Кыргыз эли чоң бир эрдикке жарап берсин. Эгерде Чоң Казатты колдобосоңор, Чоң Манас атабыздын уранын колдобосоңор, анда эч канчан эрдикке жарабайсыңар, өмүр бою жарабайсыңар деген таризде ушуну курдук да. Жакшы, эми убактыбызды текке кетирбейли, сиздердин ушу шайлоочу эртеңки биздин Кыргызстан жарандарына кызык болуп атса керек, саясий платформаңыздарга өтсөк, программаңыздарды кенен-кесир мындай жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиздер. Эми негизи программаны жазып коюш оңой. Мисалы мен өзүм башкы главный редактор болуп иштейм да. Мага сулуу сөздөрдү алып татнакай жазып коюш 5 минут. Бирок баягы биздин команда чоң талкуун негизинде баягы эгерде тезис катары айтсам, бизде 3 эле тезис бекитилген. Баягы Ленин революция жасаган кездегидей эле биз 3 тезиске таяндык. Бул эң биринчиси баягы люстрация. Баягы мамлекеттик саясий кызматты ээлеп, бирок мамлекетке кылмыш аткарган адамдардын баары, ошолордун баары четтетилиш керек, эми бийликке келбеш керек. Экинчиси бизде баягы конфискация деп коет го. Бул баягы 30 жылдын ичинде ушундай мыйзамсыз байып, мыйзамдыкты бузуп, эгебейсиз байлыкка ээ болгондун баарын мындай айтканда тариздеп, изилдеп чыгыш, ошол эле кезде мыйзам чегинде ошолордун баягы чектөөсүн. Анан үчүнчүсү албетте биз бу
чоң кече талкуу болгон, Бекжандар чогуу болуп мындай коrodо туруп сүйлөштүк. Бул мынау биздин экономикалык реформалардын негизинде баягы Кытай менен жана кыргыз элинин мойнуна илинип калган чоң сырткы карыздан кантип кутулуш. Ушул 3 тезиске негизи өзүбүздүн бүткүл платформабызды байладык. Анан баягы элементтерим болсо, мына Бекжан иним. Анда Бекжан мырза, улантып кетсеңиз болот, сизде. Биздин опыт, тажрыйба алганы Грузияга көптөгөн атка минерлер барып келбедиби? Анан ошондо Грузиянын деле реформасын Саакашвили жалгыз жасаган эмес да. Анын өзүнүн саясий командасы же болбосо устаттар болгон да. Анын бири Каха Биндукидзе болгон. Ошондо Каха Биндукидзеден сураптыр, биздин Кыргызстанда болгон ушу көйгөйлөрдөн кантип чыгабыз депчи. Ошондо Каха Биндукидзе сураптыр да, Кыргызстанда ар бир кыргыз өзүнө кабыл алган жеке анан ыйык сезген бир баатырыңар барбы десе, ойлонуп отуруп бар дептир да. Ал ким десе, ал Манас дептир да. Ал эмне кылды эле десе, бизди эркиндикке жеткизген жана мамлекеттүүлүгүбүздү түптөп берген деп. Ошондо Каха Биндукидзе айттыр да, анда силерге керектүү бардык нерсе бар экен. Силерге жетет. Ошого эле таянсаңар, силер деген реформаны каалагандай кыласыңар. Ошону негиз кылып алгыла депчи. Ошондуктан биздин азыр көп партиялар сонун программа жазып алыптыр. Окуп чыктык да, бүт өзүбүздүн өнөктөштөрүбүздүн да, каршылаштарыбыздын да. Бирок баары эле экономиканы кантип өстүрөбүз деп атышат. Кантип өстүрөбүз? Эми бул туура эмес коюлган максат да. Бул жарык дөңгөлөктү кантип үйлөйбүз деген сөз. Же болбосо тешик чаканы кантип толтурабыз деген эле программа. Биринчи дөңгөлөктү чапташ керек же чаканы бүтөш керек. Биздин азыркы көмүскөдө жүргөн экономикабыз эми Абылгазиевдин өткөн жылкы отчетунда эле 90 миллиардтан ашык тышка транзакция перевод болуп чыкты деп атат. Биздин ВВПбыз 7 миллион доллар болотса, бүгүнкү расмий ВВПбыз 90 миллиард чыкты деген сөз биздин көмүскөдө 70%дан өйдө экен да. Демек биз деген экономикада биринчи көмүскөдөн чыгаралычы. Ал бажыда, салык кызматында. Ошон үчүн бул система, бул кадрлар менен бул экономиканы да көмүскөдөн чыгара албайбыз. Развитие, өнүгүү деген сөз ал негизи эле мындайча айтканда фикция болуп калат да. Кошумча айтып коеюн, Бекжан иним туура айтып атат. Бүгүн Кыргыздын тышкы карызын жабыш үчүн 61 тыйын кетип атат. Ар бир сомдон. Сиз тапкан, мен тапкан, Бекжан тапкан ар бир сомдон 61 тыйыны сырткы карызга сарпталат. Эгерде ушундай жол менен кете берсек, мына келески 22 жылга чейин биз 69 тыйынын төлөп калабыз. Ар бир сомдон 30 тыйынга мамлекетти ким өнүктүрө алат? Ошондуктан биз деген парламент мыйзам чыгаруу бийлик бутагына барып аткандан кийин эми кээ бир партиялар жол салабыз, инфраструктуралык проектлерди ишке ашырабыз деп атат. Эми парламенттин иши эмес ал аткаруу бийликтин иши да. Парламентке барып аткандан biz эң негизги 2-3 мыйзам долбоорун сунуштап атабыз. Анын бири люстрация жөнүндө же бийликти тазалоо жөнүндө мыйзам. Аны кантип ишке ашырса болот? Эми бул люстрация дегенде көп эле түшүнөт экен, баарын эле азыркы иштеп аткандын баарын жумуштан алып. Жок, бул туура эмес. Мисал үчүн жарандын конституциялык укугун чектегендер, бийликти мыйзамсыз ээлеп тургандар, турууга жол бергендер, улуттук коопсуздукка коркунуч келтиргендер, улут аралык жаңжал чыгаргандар, же болбосо мыйзамсыз байыгандар, шайлоонун эң негизги жыйынтыгын бурмалагандар, жарандарга мыйзамсыз өкүм сотторун чыгарган, сот өкүмдөрүн чыгаргандар, уюшулган коррупциялык системага көмөк көргөзгөндөр, массалык басма сөз каражаттарына цензура киргизгендер, мамлекеттик кызыкчылыгына каршы келген эл аралык келишимдерди ратификациялоо кылган аткаминерлер, ушу руководящий должность деп коебуз. Ошол адамдар 10 жылга мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтардан кетиш керек. Алар сабак окуу жайларында сабак бергенге тыюу салынат, мамлекеттик кызматтарды ээлегенге тыюу салынат, жана массалык маалыматтык каражаттарды иштегенге тыюу салынат. Анан биз алардын экинчи жагдайын карап чыгабыз.
байлы бийликтин эки бутагы бар дейт, эки булагы бар дейт. Бирөө бийликтин өзү, бири каржы жагы да. Бул байлыгын каяктан тапкан? Аны деген декларация менен текшерип койсот. Туугандарына, тушкандарына оформлять этеби, ал 5 секунд азыр андай системалар бар. Аны биз деген ойлоп да таппайбыз. Чет өлкөдөн сурасак эле выявление родственных связей и имущества деген ал ГРСке киргизчү эң биринчи программада 5 секундда чыгып калат. Мен деген тууганымдыкы, тушканымдыкы десе, анын декларациясын текшеребиз. Ай, сен деген декларацияңа жазбаптырсың мунун баарын мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп. Ошондуктан кел анда мамлекетке кайрып бер. Биз деген эми мыйзам чегинде болот баары. Көп кишилер коркуп атат, чоң казат келсе баарын чаап салат деп. Жок, мыйзам чегинде. Бул чет өлкөдө эл аралык эле практика. Мындайча айтканда, амнистия капитала деген бар. Сен деген мыйзамсыз байып алдыңбы? Түшүнүктүү иллюстрация боюнча мындай кенен токтолот, андан тышкары эки багытта деп айтып өтүңүздөр, ошолорго да кеңирээк тил көрүүчүлөр маалымат берип кетсеңиздер. Конфискация имущества тууралуу айтып берип атам. Мыйзамсыз байган, бүт тапкан, ошондон тапкан пайдаңды төгүп бер мамлекетке. Жана ошонун деген наркын 40%-ын төгүп бер. Бул чет өлкөдө эл аралык практика. Ошондо ошол Азия өлкөлөрүндө өнүккөн. Ушул тажрыйба чындыгында эле колдонуп келет. Эми баары эле Сингапурдагыдай жашагысы келип, Ли Куан Юну цитировать этип жүрүшөт, бирок Ли Куан Ю Сингапурда азыркыга чейин айтышат. Бул Диснейленд со смертной казнью деп. У нас все хотят Диснейленд, но өлүм жазасын айткан эч ким жок да. Өлүм жазасы боюнча Диснейленд болбойт. Бул көз ачыкка барбай эле кой да. Кытайда эле. Кошумчаңыз барбы? Негизги биздин партиянын максаты, негизги максатын мен мындай түшүндүрүп берейин ошо кара бизди көрүп аткан көрөрман кыргыз элине. Биз парламентке барсак, темирдей тартип, темирдей бекем парламенттин принциптерин орнотолу деп баратабыз. Анткени бир парламент кумтөрдү берди. Экинчиси үзөңгү кушту берди. Үчүнчүсү кумтөрдү, каркыраны берди. Төртүнчүсү жер үйдү берди. Бешинчиси мөңгүлөрдү берди. Кыргызстан жоголуп баратат. Ошондуктан ушундай парламентте отурган адамдар чыккынчы болбой, өзүнүн кыргыз элинин келечегин кыркпай, территориясын кемитпей беш үчүн биз ошол эгерде Кудай буйруп жеңип калсак, биз ушунун баарын сурагында алабыз. Ошондон тышкары биз мындан ары парламент ар кайсы кыргыз мамлекетине каршы чыккан мыйзам жолдору менен ратификациялап, биздин жерлерди, мөңгүлөрдү, кенч байлык мурастарды таратканга бөгөт коебуз, токтотобуз. Муну биз өзүбүз баягы парламенттин ушу 30 жылдан бери кылган кылмыштарын карап чыктык да. Өтө одоно, өтө мындай райымсыз кылмыштар болгон. Ошонун баарына жооп бериш керек да бирөө. Ошондой райымсыздыкты токтотуш керек да. Ошондуктан биз буюрса чоң казат катары барсак, ушундай чыккынчылык проекттин баарына бөгөт коебуз. Каршы чыгабыз. Негизи эле мынакей чоң казат дегенде коомчулукта бүгүнкү күндө сиздердин тизми боюнча суроолор жаралып атат да. Ошого токтолуп өтсөңүздөр, мынакей сиз ошо чоң казат саясий партиясынын жаш канатынын лидери болуп саналат экенсиз. Сиздердин курамыңыздарда кандай жаштар бар? Негизи эле ушу чоң казаттын курамында кандай адистер, кандай багыттагы адамдар бүгүнкү күндө сиздер менен чогуу баратат да? Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен темир жол жана жол куруу адисимин. Ошол багытта иштейм. Бизде деген чоң казатта көбү Сыймык Жапкеев менен ассоциация кылып, ошону айткым келип атат. Уратат, бирок курушпайт деген ойлору бар да. Жок, ал муз жаргыч. Анткени Сыймык байкебиз өзү айткандай, мен элди уктаткан эмес, мен элди ойготкону бартам деп атат. Эми көрүп атпайбыз, 30 жылдан бери кооз сүйлөп, кооз кийинип, жыйынтыгын жок дегенде кыйкырып чыккан бирөө керек да. Артынан биз баратабыз. Бирибиз жол курабыз, бирибиз үй курабыз дегендечи, бизде адискөйлөр, жаштар көп. Эң негизги алар мурун кийин депутат болуп же министрдин баласы эмес, мындай же бир олигархтын карапайым элдердин баласы эмес, карапайым патриот, анан кесипкөй.
Сиздер сөзсүз түрдө ушул тизмени түзүп атканда айтып өтсөңүздөр, ошо чындыгында эле жаратмандыгына, кесипкөйлүгүнө көңүлү басым жасап карадыңыздарбы? Сиздердин азыр мынакей жаш муунду айтып өттүңүз. Сиз айтып өтсөңүз, урматтуу Турат Кудайбергенович, дагы мындай Кыргызстан тааныган аттуу баштуу кандай адамдар сиздердин курамыңыздарда бар? Мисалы, мен абдан сыйлаган биздин мына маданий чөйрөсүн жакшынакай кылып көтөргөн адам бар. Курмангазы Азыкбаев. Бул киши кичинекей чоордон баштаса дагы өзүнүн ушу үй бүлөсүнөн баштап биринчи. Азыр мына өзүңүз билесиз, эл аралык концерттин баарына катышат. Сырткы чоң бир сынактарга барат. Кыргыз маданиятынын этномузыкасынын баарына бул киши көп инструменттерди кайта жаралды. Жоготтоголуп, жоголуп, унутулгандардын баарын кайта жарап атат. Мына ушундай кишилерден түптөлүп атат. Бизде башка жанагы биздин өзүбүздүн окумуштуубуз бар. Бекбосун Бөрүбаш деген. Бул киши өзү юрист. Өмүр бою мугалим, юридический факультетте сабак берет, декан болуп иштеген. То есть бул кишинин тажрыйбасы, аты, заты бар адамдар. Булар баягы өмүр бою өзүнүн талантын, өзүнүн кесипкөйлүгүн далилдеген кишилер да. Анан арасында бизде жакшынакай спортсмен балдар жүрөт. Мисалы Убайдулла деген өзү мына тэквондо чөйрөсүндө жетекчи болуп, далай жолу биздин тэквондисттер чоң жеңишке жетип, ушу Орто Азия, СНГ, чет өлкөгө чыгарып, ошо биздин спортсмендердин баары тэквондо боюнча чоң ийгиликтерге жеткен. Мен өзүм балам ошо менен чогуу тренировка кылып өскөн бала. Ошондуктан мен алардын мындай жөндөмдүгүн жакшы билем да. Мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, коомчулукта бүгүнкү күндө ушу Алтын Чечак кыргызстан депутаттарына нааразычылыктар көп айтылып атат. Бардыгына эмес, көпчүлүк жарандар негизи эле азыркы депутаттын курамына мындай чындыгында иштеген иштерине нааразычылык айтылып атат да. Сиздер ушу депутат болуп шайланып калсаңыздар, кайсыл маселелерди биринчи көтөрүп, жана ошондой эле элге ушул биздин Кыргызстан жарандарына жардам берчү кайсыл маселелерди биринчи баштайсыздар? Мисал үчүн депутаттарды жаман көргөн жүйелүү себептери бар. Анын бири түркөйлүк, экинчиси мындайча айтканда вероломство. Бул согуштай болгон эле коронавирус учурунда кара ниеттик, каран түн карантин болуп атканда, пандемия элдер кырылып атканда, булар деген согуш учурунда командирлер поля боя согуш майданын таштап туруп кетип калгандай да, каникулгачы. Анан ошол учурда биздин өкмөт азыр айтып атат, миллиардка жакын доллар карыз алды депчи. Бирок Атамбаевден көп эле күнөөлөп атат, туура эле анын бир чети туура эмес каржыны колдонгон депчи. Бирок анын учурунда жок дегенде жол альтернативный, ТЭЦ, Лепдатка кеминди көрүп калдык, 2 миллиард доллар карыз алса да. Бирок азыр 1 миллиардка жакын карыз алып койдук, дагы алабыз деп атышат. Биз мунун деген майнабын көргөн жокпуз. Бирөөбүз да сезген жокпуз. Бир да инфраструктуралык долбоор ишке ашкан жок. Ал акчага деген көп чоң мамлекеттик деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырса болмок. Анын отчетун сурачу ким? Парламентте. Кетип калды. Өкмөт анын отчетун берген жок. Күзүндө келишти кайра каникулдан эс алып алышып. Сурачу убакта деген 120 депутаттын кайра 104-ө аттанып аттыр шайлоогочу. Анан кайра каникулга кетип калышты да. Биз деген шайлоого баратабыз деп. Бул жерде кошуп айтсаңыз болот. Мисалы Алмаз Атамбаевдин командасы 385 000 доллар үчүн бүгүн соттолуп миллион доллар соттолуп камакта отурушат. Эним айткандай 385 миллион доллар үчүн биз эски команданы камасак, бүгүн 1 миллиардка чейин тазасынан айтканда 550 миллион доллар коронавируска келген. Ошонун акчасы кайда кетти? Чөнтөккө кеттиби, офшорго кеттиби? Ошонун баарын изилдеп текшериш керек. Анткени иним мурда айтты, жырылган чаканы бүтөмөйүнчө Кыргызстан эч жеңишке жетпейт. 1 тыйынына чейин эсептеп, ошонун баарын таап,
кустуруп туудуруп керек болсо чычтырыш керек. Антпесек азыр мындайда мен баягы саясий анализ менен көп алектенем да. Биздин мамлекеттин 30 жылдагы проблемасы эмне болду? Демократия деп жүрүп, бүгүн демократический институт менен, инструмент менен мамлекеттин банкроттугун оңдой албайсыз. Бул жерде өтө катуу, анан каардуу чечимдер керек. Ошолордун баарын анан жанагы Сооронбай Шарипович айткандай 35 коррупционерди билеби, биз да 35-ин билебиз дегенде. Ошондойлордун баарын териштирип чыгыш керек. Мына анткени илгеркини издегенни көп убакыт керек. Бирок биз кече урдагандарды табышыбыз керек. Кече ошол 1 миллиардка чейин акча келиптир коронавирус менен бая. Ошол акча кайда? Кимге кетти? Ким жеп койду? Ушуну аныктаганда эле көрүнө баштайт. Бул бир маселе. Экинчиси, эми бизде баягы кыргыз элинин ушу турмушун жеңилдеткен мыйзамдар керек. Биз баргандан кийин мыйзамдарды ревизиялайлы деп атабыз. Анткени кыргыздын элинин түйшүгүн көбөйтүп, түкүрүгү 5000 сом, какырыгы 5000 сом, насыбайы 5000 сом кылган ушундай эгебейсиз штрафтарды, мыйзамдарды ким жаратып салган? Бул эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Мына насыбай эмне сатылбай калдыбы? Сатылып атат. Эл түкүрбөй калдыбы? Түкүрүп атат. Бирөөнүн оозун бирөө аңдып жүрмөк беле. Бул иштебеген мыйзамдарды чыгарып алып, элдин үстүнө босток кылып туруп, салыкты көбөйткөндө косвенное сдирание налогов болуп калган. Илгери Совет доорунда 3 эле налог болгон. Бул өтө чоң налогту машине сатып алганда болгон, арак менен сигареттен болгон. Калган налогтор жок болгон, таптакыр. Бизде жанагы биздин конкуренттер кыйкырып атпайбы? Бир эле налог менен чечип коебуз деп. Бир налог менен чечкен болбойт. Совет доорунда 3 налог менен чечилген. Өтө кымбат баалуу товар катары арак, сигарет, анан машина кол. Ошондой түрдө элге жеңилдик бериш керек да. А биз ошо анткени мындай система бар да. Эгерде мамлекетте мыйзамдар туура эмес болсо, туура эмес иштесе, ал мамлекет өнүкпөйт. Кайсы мамлекетте мыйзамдары туура жана иштеп аткан болсо, ошол мамлекет өнүгөт. Эгерде биздин элибиз жакыр болуп, кенч байлыгынан айрылып, өзүнүн мурасынан айрылып, жакырчылыкка түшүп калган болсо, анда биздин мыйзамдар да туура эмес жаралган, жана биздин мыйзамдар иштебей калган. А биздин парламент болсо, ошого кошумча дем берип турганда, эми коррупция кирип кеткени баары эле билет. Ошондуктан биз баргандан кийин ушундай чоң бир олуттуу маселелер чечели деп атабыз. Канчалык деңгээлде ушу сиздер айтып аткан көйгөйлөрдү Кудай буйруп эгер депутат болуп калсаңыздар чече аласыздар? Эгерде биз баягы көпчүлүктү алсак, 65 мандатты алсак, биз коалицияны түзсөк, кече Сыймык иним айткандай, бизден Пашинян да чыгат, бизден Саакашвили да чыгат. Ошондо биз туура мыйзамдарды ушул айтып аткан сөздөрүбүздүн баарына чечкиндүү өкмөттүн курамын бекитип туруп, ошол биздин премьер-министр ушунун баарын аткарганга бийликке коебуз. Анан эгерде биз көпчүлүктү ала албай калсак, албетте биз анда ушул кече көчөдө тартышкан граждандык коом катары тартышып жүрсөк, эртең парламентте биз саясий күч катары тартышып ушундай мамлекеттикке каршы мыйзамдарга, чечимдерге каршы чыга баштайбыз. Ошонун баарын элибизге жеткирип, керек болсо Самарский парламентте требовать этет. Ошондой чоң маселелерге барабыз. А болбосо биздин 120 депутат бир жыландын уюгундай болуп калган. Эмне үчүн Кумтор бүгүн мисалы 120 миллионду таратып койсо, 120 кишиге мөңгүнү кесип кете берет. Генчтерибизди кесип кетет, алтыныбызды алып кетет. Андай болбош керек. Кыргыздын баары сатылып болбош керек да. Бирөө болсо да ошо туруп бериш керек да. Ошондой парламент куралы деп атабыз. Өзүбүздүн жерибизди, кенчибизди, байлыгыбызды, мурасыбызды сактай турган. Анын баарын келечек. Биздин максат эмне үчүн биз чоң казат деп айтып атабыз. Эмне үчүн чоң казат деген манас атабыз. Биздин Кыргызстан дагы 1000 жыл бою ушу жерде туруш керек. 1000 жыл бою биздин улут жоголбош керек, мамлекет жоголбош керек. Ошондой бийик, алыскы 1000 жылдан алдын караган максаттарды коюп атабыз. Рахмат, урматтуу коноктор, сиздерде туура 5 мүнөт убактыңыздар бар. Эркин микрофон сиздерди көрүп аткан шайлоочуларга 4 октябрда болчу. Каалоо тилектериңиздер, ойлоруңуздар болсо айтып өтсөңүздөр болот. Кимиз баштайсыз? Кыргыз эли азыр чоң бир тандоонун астында турат. Негизи 5 жылда карапайым элдин колуна
1 секундка бийлик беле келет экен, ал добуш берүү 1 секунд. Ошол 1 секундтун ичинде жүрөгү менен кеңешип туура чечим кылса, кыргыз элинин келечегин, тагдырын туура жолго Кудайым буйрса буруп кеткенге бизде толук мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан кайдыгер болбой, баарына каршы болбой, чоң казатка аттансаңар, биз деген Кудайым буйрса парламентте азыр көбү сурайт бизде. Силер оңчулсуңарбы, солчулсуңарбы же центристсиңерби деп. Мен айтып коет элем, азыр биздин идеологический күрөш жок парламентте. Бизде деген олигархтардын партиясы бар, коррупционерлердин партиясы бар, аткезчилердин партиясы бар, жана псевдо оппозиционный партиялар бар. Биздин парламентте тилекке каршы таза, чыныгы оппозициялык партия жок. Чоң казат партиясы бул чыныгы оппозиция болот. Көйгөйлөрдү ачык айтат. Жана карапайым жөнөкөй элдерди көпүрөнүн астында айлап калган, Россияда куугунтук көргөн, Якутияда да баягыдай жаңжалдарда үн каткан партия болот. Ошондуктан парламентте чыныгы оппозицияны көрсөңөр, чоң казатты шайлагыла. Номер 16. Сизде, урматтуу Турак мырза. Урматтуу кыргыз элим, биз чоң казат деп Манас атабыздын уранын көтөрүп атабыз. Бул уран кыргыз элин жерин, элин боштондукка чыгарган, чоң жеңишке жеткенбиз. Ошондуктан Манас атабыздын арбагын сыйлаган жигиттербиз биз. Манас атабыздын каргышы уруп коет. Биз сөзүбүздөн тайбаган, коркпогон команданы түздүк. Урматтуу элим, Манас атабыздын уранын көтөрө албасаңар, кыргыздын келечеги караңгы болот. Ошон Манас атабыздай болуп, кыргыз жерин сактайлы, келечекке 1000 жыл бою ушу биздин Кыргызстан деген, кыргыз деген сөз түбөлүк 1000 жыл бою сактаганга аракет кылалы. Ошондуктан силер жүрөгүңөрдө, ар бирөөңөрдө Манастын каны ойноп турат. Бирөөңөр сүрөт саласыңар Манасты, бирөөңөр таштан чегесиңер, бирөөңөр эр жигит болуп мушкер болосуңар. Ошондуктан Манастын каны ар бирибиздин каныбызда ойноп турат. Ошону ойлоп, Манас атабыздын арбагын сыйлап, Манас атабыздын уранын көтөрөлү. 1000 жыл бою унутта калган уранын көтөрсөк, биз дагы улут катары, урпактар катары чоң жеңишке жетебиз. Чоң казат бул чоң күрөш, чоң жеңишке алып барат. Чоң казат номер 16 сураныч шайлап коюңуздар деп өтүнөбүз. Сиздерде дагы 2 мүнөт убактыңыздар бар. Кошумчалап айта турган болсоңуздар айтып кетсеңиздер болот. 2 мүнөт убактыңыздар калды. Барбы сизде? Мындан тышкары, урматтуу калайык калкым, Кыргызстандын мыйзамдуулугун жогорку кеңештен башташ керек. Анткени мыйзам таласы бизде бузулган. Биз бүгүн шерменде өлкө болуп калганбыз. Биз коррупция өлкөсү болуп калганбыз. Биз эки төңкөрүштүн өлкөсүбүз. Эки президентибиз качкан, бири камакта, 30 жылда 32 премьер-министр. Ушунда жерибиздин баары кертилип кетип атат. Мөңгүлөрүбүз, дарыяларыбыз бар, сууларыбыз жок, гэстерибиз бар, свети жок болгон жакыр эл болдук. Мына эң татал мүшкүл бүгүн түшүп турат. Эртең экинчи пандемиянын мезгили келип калса, кечегидей өкмөтүбүз эчтекеге жарабаган аксак болсо, мамлекетибиз биз миллиардтай болгон, Кытайдай болгон эл эмеспиз. Биздин элибиздин саны аз. Илгерки Манас атабыздын дастанында айтылган аттын кашкасындай эле болгон эл калганбыз. Ошондуктан биз мынау саламаттык сактоо системасын, мынау биздин мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртөлү, ушунун баарын кыргыздын келечегине арнайлы деп баратабыз. Ошон үчүн ойлонуп, жүрөгүңөр менен, акылыңар менен 1000 калчап туруп бир чечипкенге аракет кылыңыздар. Чоң казат номер 16. Рахмат, урматтуу Чоң казат саясий партиясынын өкүлдөрү бүгүн бизге студияга келип, сиздердин Чоң казат саясий партиясынын платформасына кеңирээк маалымат берип, жана ошондой эле телекөрүүчүлөргө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтканыңыздарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.